Git bundan beri. Kapta жүрөсүң ya. Ne боласың? Кат. Yumuş var da hiç oturuşat büt var ayağlar menin de. Büt var. Koykoğunuz bayke. Abi meni şey tutmam. Koykoğunuz. Yok ne oldu? Atan başka oldu bile. Sen bunlar nasıl öldürsün? Bir tane akıl koymasın işe gel oturasın için. Tak bu. Zaten yapar kaçayım bana mısın şaka muşak işte. Я не поняла. Кандай не поняла? Он dedi. Трамп жаңжалды токтотууга катуу киришет. Дональд Трамп Украинадагы жаңжалга чекит коюшу керектигин, ага катуу кирише тургандыгын билдирди. Айтымында эми алар жакынкы чыгыш боюнча иштешет. Ошондой эле Россия менен Украинага катуу киришет. Бул согушту токтотууга убакыт келди деген Трамп. Бирок ал жаңжалды кантип чечерин ачыктаган эмес. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ННН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Биздин байланыш номерлер +7926 717 03 31. Бишкекте таң атпай кызганычтын айынан үрөй учурган окуя болуп келин каза болду. Бүгүн эртең менен саат 5-терде күйөөсү аялын бычактап өлтүрүп, андан соң өз жанын кыюуга аракет кылган. 27 жаштагы аялы эсине келбей ооруканада каза болгон. Анын денесинин оң жеринде сайылган бычактын изи табылган. 34 жаштагы күйөөсү реанимацияда, аялдын ортосунда 2 баласы бар. Текшерүү жүргүзүү үчүн милиция кызматкерлери окуя болгон жерге барышкан. Анда Ширалиев көчөсүндө жайгашкан жеке үйлөрдүн биринде 27 жаштагы келинди 34 жаштагы күйөөсү кызганычтан улам бычактап, өзүнө дагы кол салганы белгилүү болгон. Алар туугандары тарабынан ооруканага жеткирилген. Учурда палатада аны милиция кызматкерлери кайтарууда. Поезд КамАЗды сүзгөн. Кайыңдыда поезд КамАЗдын чиркегичин сүзгөнү айтылды. Кырсык бүгүн эртең менен болгон. Жүк ташуучу унаа заводдон кызылча ташып бара жаткан. Оң колун бетон аралаштыргыч жулуп кеткен. Бишкектик дарыгерлер бетон аралаштыргычка кирип, жулунуп кеткен кишинин колун сактап калышты. Бейтап оор абалда борборго башка аймактан жеткирилген. Тез арада операция жасалып, колу тегилгенин бизге улуттук госпиталдын хирургу Акбар Жороев билдирди. Уникалдуу операция 3,5 саатка созулган. Учурда бейтаптын абалы канаттандырарлык экени маалым болду. Bak Kurultay'da söyleyen aksakal görünmeyip mi? Assalamualaikum. Kanday salamat jürüyorsunuz. Ben siz dizde bakmayın bana. Çolukmaya kaldım bile. Hem Umraga varıp geldim. Жақсы кабыл болсун. Жақсы, рахмат. Umraga varıp elibizden сұрадым. Ынтымақты ver, ырыскы ver elibizge. Бардығы жақсылықтарды берген Кудайымды. Ana neymi? Sizden sıradım ile buna. Hayırlı verdiniz. Bakma sizde. Ben oylagandan 10 aşığım verdiniz. Hürmetli prezident. Salamat olun. Salamat olun. Rahmat. Mınakey şayloo sistemaсын biz avtomatlaştırdık. İlgerkidey bülötenlerdi çıkarıp alıp, anan kamaz-kamazdap regiondorga jetkirip, anı tünü menen militsiya kaytarıp oturup, anan aşıkça çıkarıp, anan paçkalap salıp şunday bolчу. Esingizlerde de bir talapkerдің doğuşunu екінші talapkerге қошып санап шундай болчу. Азыр бүт автоматташтырылган, эч ким андай кыла албайт. Мүмкүн эмес жасаганга. Шайлоону кандай шайлаш керек экенин биз бардыгын жолго койдук. Эми шайлоочулар сиздер өзүңүздөр оңолушуңуздар керек. Добушуңуздарды сатпашыңыздар керек. Ким акча сунуштап келсе, 1000 сомбу, 5000 сомбу, 10.000 сом берсе де ошол акча менен алып туруп башка чабышыңар керек. Мына деп. Анткени силер ошо добушуңарды сатып, өзүңөрдүн эртеңки 5 жылдык тагдырыңарды кошо сатып коюп атасыңар ошону менен. Мен жалгыз жеңе албайм. Добуш сатып алып аткандарды. Мына силер жеңесиңер. Силер ар бириңер ошогон жардам беришиңиздер керек. $4,500 чогулду. Буйруса да $35,500 калды. Кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турган болсоңуздар сөз түрдө ушул кызга эхсан кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн 20 ноябрь 2024 жылга сөз түрдө бир отчет кылып сиздерге айтам. Ушул кайрымдуулугуңуздардан жазбаңыздар. Аябай чоң бир суммаларды которуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн токтотпогон инсандар бар экен. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Бүгүн туруп ушул терминалга барып дагы да улантыңыздар туугандар. Ушул кыздын жакшы болуп кетүүсү үчүн. Кабат сен эми дагы бир жолу кайталап айтып берсең,
0554 00 70 84 bank номерім. Махаббат Б деп шығады. Урматтуу эл журт, жардам берип коңуздарчы, кыйналып. Сураныч, Алла ыраазы болсун сиздерге. Ушинтип боорунан кан аралаш суюктуктар чыга баштаптыр эми. Кайдыр карабастан биз көппүз, миллиондогон, 100 миңдеген адамдар көрүп атат. Ошолордун арасынан бир аз эле каражат которуп кеткендер болсо деле, бир 100 миң адам бир 100 сомдон салып койсо да 1 миллион болот экен туугандар. Ушинтип токтотпосо, эгерде колуңуздарда көбүрөөк болгон болсо, анда көбүрөөк таштап койсоңуздар да ушул кыз үчүн жардам болот. Эгерде ашып кала турган сума болсо, аны сөзсүз түрдө эжекебиздин айтуусу боюнча ушул башка ооруган муктаж инсанга өткөрүп берет эжекебиз өзүнүн колу менен. Анда бүгүн көрүп турасыздарбы, анда сөзсүз түрдө барып, терминалга барып, серикпестен туруп, ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Азыркы учурда туугандар махаббаттын салмагы 43 килограммга жетиптир, арыктап. Келгиле, эми ушул кичинекей кызыбызды колдон келген жардамды берип сактап калайлы. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Айдоочу тыгындан кутулам деп айыпка жыгылды. Бишкекте айдоочу шашып бара жаткан патрулдук унаанын артынан ээрчип, тыгындан өтүп кетүүнү көздөгөнү видеого түшүп калган. Бирок амалкөй айдоочуга инспектор жол эрежесин бузгандыгы үчүн айып пул салган. Россиядан аскердик жабдууларды алып келишти. Россия Оштогу аскер бөлүккө курал жарак жана аскердик техниканы тейлеп, оңдоо пунктуна жабдууларды тапшырды. Салтанат аскер бөлүктөрүнүн биринин базасында өттү. Делегацияны Россиянын коргоо министрлигинин өкүлү генерал-майор Виктор Шевцов жетектеп келген. Кут конушунда свет жок болуп атат 2 суткадан бери. 3 суткадан бери. Саламатсызбы? Канча Кыдышевич, сизге кайрылабыз биз. Мына Новополка 100га Кут конушунда 1-май районуна караштуу Кут конушунда аэропорттун жанында. Айылда турабыз азыр. Биз бүгүн 4-же 5-чи күнү свет жок отурабыз. 5-чи күн. Эменин аба ырайынын болсо акыбалы бул. Кар жаап, уже кыш келип, балдары болсо үйдө мына ысык чай иче албай отурат. Бuyakta елдер. Biz ушул өкмөттөн талап кылабыз, рейстен талап кылабыз, ЧПСтен талап кылабыз. Биздин трансформаторубузду же болбосо жакшылап капремонт кылып берсин, же болбосо УКС мэрияга караштуу УКС сиздерге дагы кайрылуу. Биздике келе турган 3 типи 630 тыпылардан 3-ünü бизге эртелетип коюп бериңиздер, бияка ишке киргизипчи. Дагы атаңа бар, энеңе бар деп жүрө бербестер. Свет керек бизге, свет керек. Караңгыда турабыз, караңгыда бардык. Элдин баары 21-чи жылында жашап атабыз. Мына өзүңөр айтмакчы, азыр биздин айылбашыбыз даректе айтып кетти. Биздин жашоо шартыбыз свет менен суу чыгат, свет менен биз жашайбыз. 5 күндөн бери свет жок, балдарыбыз суу жок, ысык чай, ысык тамагы жок. Эл чыгууга мажбур болду. Ошого силерден сураныч, тез аранда келип, анан кийин мен биринчи жолу угушум 21-чи жылында жашап атып, эртең келебиз, бүгүн келбейбиз, бүгүн кечкери келдик деп. Силер биз жаңы коом, жаңы жашоо, сонун коом куруп атабыз да. Мынакей кар жаап атат, жамгыр, свет жок. Аябай сонун телегей тегиз кыргыз сонун жашоо кылып атат. Силерге рахмат. Азыр бул жерде светтин маселеси мынандай дагы да. Светтин маселеси баланска өткөн. Тыпылардын бардыгы баланска өткөн. Абоненттер да баланска өтүп, мой свет аркылуу азыр төлөп баштадык. Бирок бизди услуга кылып араган рес жок болуп атат, рес өзү.